Бишкек шаардык соту Айза Улан кызынын өлүмүнө себепкер болгон айдоочуну тергөө аяктаганга чейин үй камагына калтырды. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Бул тууралуу жабырлануучу тарап Super KG порталына билдирди. Эске салсак, 14-январда аталган иш Свердлов райондук сотунда каралып, судья Айзада Исаева шектүүнү бөйрөк оорусу менен жабыркайт деген негизде үй камагына чыгаруу чечимин чыгарган. Буга нааразы болгон жабырлануучунун жакындары президентке жана акыйкатчыга кайрылышкан эле. Иш бүгүн 26-январда кайрадан Бишкек шаардык сотунда каралып, Свердлов райондук сотунун чечими өзгөртүүсүз калтырылганы маалым болду. Биз соттун чечимине абдан нааразыбыз. Кызды сүзүп кеткен айдоочу бизди карап бир да кечирим сурап койгон жок. Сотторго ушунчалык нааразы болдук. Акчалуу адамдар аларды сатып алып койгону билинип турду. Аларга адам өлтүрүү деле эч нерсе болбой калыптыр. Акча менен баарын сатып алып көнгөн адамдар экен, деди мархум Айза Улан кызынын аталаш эжеси. Белли Кесек 24 жаштагы Ийим дин академиясынын студенти Айза Улан кызын 9-январда шаардагы көчөлөрдүн биринде унаа коюп кетип, жеринде каза тапкан. Кылмышка шектүү окуя болгон жерден из жашырып 3 күндөн кийин кармалган. Ал мурдагы милиция кызматкери экендиги маалымдалган. 26-январда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев камакта отургандардан кабар алып, аларды жумуш менен камсыз кылууну сунуштады. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстан аймагында 6600 адам, анын ичинен 226 аял киши, 12 өспүрүм балдар соттолуп камакта отурушат. Ал жерде соттолуп отурган биздин жарандар, биздин эле бир туугандарыбыз. Эртең ошол жерге барып биз да олтуруп калышыбыз мүмкүн. Эч ким кепилдик бере албайт. Ошол үчүн камакта отурган жарандарыбыздан кабар алып, ал акыбал менен таанышып келишибиз керек. Андан сырткары түрмөдө отургандар 45-50 жашка чейинки иштей турган жарандар экен. Алар азыр жумушу жок олтурушат. Мурун Союз мезгилинде ар бир түрмөнүн ичинде чакан завод, фабрикалар болчу эле. Азыр эч нерсе жок. Өкмөттөн ошол 6659 кишини каржылаш үчүн 1 миллиард сом кетет экен. Ал жерде жалаң эле оор кылмышка шектүү жарандар отурган жок, деди Токторбаев. Ошондой эле ал жеңил кылмышка айыпталып камалгандарды эркиндикке чыгаруу керек экенин кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков 26-январда парламенттин жыйынында Швециядагы Курандын өрттөлүшүн сынга алды. Жыйында Жумабеков аталган окуя туура эмес көрүнүш экенин айтты. Нидерланд менен Швециянын жарандары, айрыкча Швеция мамлекетинин бир партиясынын лидери биздин динибизге, ислам динине акарат келтиргени мени абдан өкүндүрүп турат. Ал жакта биздин ыйык китебибиз Курандын өрттөлүшүнө абдан кайгырып турамын. Бул исламофобия, ислам динин дискриминацияга алып келген терс көрүнүш экенин айткан келет. Дүйнө жүзүндө ислам динин туткан көптөгөн туугандарыбыз бар. Алардын баарын капа кылып олтурат. Аталган мамлекеттин укук коргоо органдары ушундай чагымчылдык кылган жарандарына мыйзам чегинде чара көрөт деп ишенем, деди Жумабеков.